Баштадың баштадың. Direkt şu topu. Hiç kızak bu. 1, 2, 3. Ejeke mına geldim. Атайын кечеги убадан боюнча элдердин биздин каттоолучулардын бүт комментариясына карап, бүт несине карап келдим жаныңызга. Апаман пата алдым кече. Бүгүн мына жакшы жума күндө турабыз, Аллахтын улук күндө турабыз. Иншаллах колубуздан келишинче болсо деле мына 2-3 күнгө жете турган кылып продукт алып келдик. Рахмат. Кампирдин аманатын алып келдим биринчи. Муногу жана кампирдин аманаты. Кече көрдүңөр туугандар. Бул 50 миң кампирдин бүт пенсиясынан жана 1000 сом, 2000 сом кылып колуна апарып, апа бир патаңыз бериң, жакшы неңизи, ак дуаңыз бериң деп бүт топтогон акчаларым о 50 миң сом. Ушу кампирден чыккан акча. Ушул мен баласы, Баха. Кармаңбы ону. Рахмат. Анан кийин бул отдельный салондун атынан жана досторум атынан, бүт команданын атынан, бу жерден Айбек деген нүкөбүз бар. Ушунун атынан бул 50 миң сом сизге. Общий жалпы 100 миң сом анан продукта. Ачыгы бул эл көрсүн эмес туугандар. Бул садака жария. Бүт силерге көрсөтүп, ачык кылып, силерге деле мына айтканда биздин кылып атканыбыз силерге деле үлгү болсун, жаш молодеждорго жана серьезный агаларыбызга мына үйдүн акыбалы чатак. Үйдүн полуну тартып чыгардым кече көрдүңөр. Жараксыз. Мэрия келип кол койгон, үй жарабайт депчи. Мына жалгыз бой эне, 3 баласы бар, 2 кызы турмуштан ажырап, мына кече жакында турмушка бериптир. Анан бир уулу оорукчан экен. Москвага апарып диагноз койдурса, туберкулез деген оору менен чыктыбы эне. Азыр мындай кылабыз. Полный эмбанкты өзүңүздүн атыңызга ачайлы. Ушул жерден колдоочулар болсо 10 сом бересиңерби, 20 сом бересиңерби, полный бергиле, канча сом берсиңер деле. Мен бу жерге аралашпайын. Мерге келип анча мынча силердин аманатыңарды мындай көрүп, мындай не кылып, видео кылып чыгарып берип турам. Иншаллах мына жалгыз бой энеге, жашы чоң биздин өзүбүз энебизге көрүп берейли. Мына менин апам мына топтогон 1 жылдай топтогон акчасын берди ушул энегечи. Үйдүн закетин берди, өзүнүн пенсиясынан топтогон акчасын берди. Полный колдон келишинче берди. Бул эксан садака жария туугандар. Көрсөтүп берилгени жана көрсөтүүсүз берилгени мына. Оң колуң берсе, сол колуң билбей калсын деп мына кээлерин көрсөтүп коебуз биз. Алхамдулилля, ушунча биз иш кылып атабыз, даже көрсөтпөйбүз. Мына силер не то комментария жазып, жаман ойго барбагыла. Кудай кааласа эмбанкын жазам. Бисмилланы айтып туруп мына ушул 100 миң берекелүү болуп, бүгүндү күндө 100 миң миллион болсун иншаллах силердин колдооңор менен. Анан туугандар, Бахага кичине кош бердим. Бу эже телефонго жакшы түшүнбөйт экен. Мошенниктер айтат болгула. Эженин атыңыз ким деп чыгат эмбанкта? С деп чыгат, бирөөсү анан Гүлпарис деп деле чыгат. Ошентип чыгат, бирөөсү чыгат. Эженин номерин коебуз. Башка эч жакка чалса, бирөө чалса которбоңуздар. Эженин лично телефонуна чет өзү бар сынмай дедет. Эмне дегенде туугандар азыр биз кыргыз элинин өзүнүн эмбанкыбыз койсок, эми 5 кол тең эмес экенде, кээ бирөөсү жакшы көрөт экен, кээ бирөөсү жаман көрөт экен. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн Баха автосалонунун атынан бердик, Айшинебиздин атынан бердик. Айшинебиз кечээ умрадан келди, аз дуалар кабыл боло турган күндөрдө да. Баары жок өзүбүздүн кол, биздер мындай өтө эле бай эмеспиз да, жыргап жүргөндөй бай эмеспиз. Колубуздан келишинче себебин кылдык, бул жагы Кудайдан. Алла таала мал кылдым десе, бир күндө топтолуп, бир күндө өзүңүз салып алышыңыз мүмкүн. Бизден капа болбоңуз, колубуздан келген ушул эле. Бир дуаңызды бериңиз, биздин кыргыз элине, биздин подписчиктерге, момун мусулмандарга бир жакшы патаңызды бериң. Биз элдин патасы менен ушул күнгө, ушул даражага жеттик. Амин. Ихсан кандардын ихсанын Алла кабыл кылсын. Тапкан туткандарга 10 эсе кылып кайтып, баракасы менен кайтарып берсин. Силерге да чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Ушу ихсан кандар баарына дагы рахмат. Алла разы болсун баарыңардан. Эч качан эч кимиңер оорубагыла, дайыма ден соолукта болгула. Ишиңерге ийгилик укам, рахмат сага дагы иштериңер бүтүрө бергиле. Элдин алдыңкы болуп жүрө бергиле, аркасы дагы дебейм, алды дагы дебейм, ортосу болуп жүрө бергиле. Эрдин катадыгасына алып жүрө бергиле, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Анан өчүрбөй тургун укам, амин, Аллаху акбар. Өчүрбөдүңбү? Мына строй маркетте иштеген, строй материал саткан агаларым силерге официально кайрылуу. 2 шифер болобу, 1 кап цемент болобу, шагалы болобу келиптир, бир поддержкага чыгып койгулачы. Телефон номерин жазам мен. Келе албагандар эмбанктан эле которуп койгула. Силерден Аллах разы болсун түшүнгөнүңөргө жана бизди колдоп атканыңарга жана ушул жалгыз бой энени колдоп атканыңарга Аллах разы болсун туугандар. Кайдагер карабай, видеону репост кылып, хотя бы акча салып алсаңар, лайк менен репост кылып бөлүшүп койсоңор, может силерден көрүп бир туугандар салаттыр иншаллах. Жакшы ниетке барайлы. Мошенниктер алданмагыла, сураганча эженин өзүнө которула болду. Үйүнүн адресин биз кетип атып бир история кылып коебуз. Кудай кааласа Бахаканын историясын көрөсүңөр. Үйүнүн адреси бул кандай болуп калат ошондо? Бахар, дача менин айылымдын бир аз ылдыйрагында кирпич завод бар, билесиңер. Бахарда о жерде остановка бар. Цемент?
Цемент завод. Цемент завод мына. Цемент заводто деле агаларыбыз көрүп аткан болсо, мияка кичине поддержкага чыгып койгулайм агаларым. Силердин колуңардан келет. Силер үчүн ирун эле акча да булчу. Келгилем.